Ассалаумағалейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезекте сатыла турган үйүбүз ушундай болгон домдон экинчи этажынан 2 бөлмөлүү квартира сатыкка коюлуп атат туугандар. Адрес боюнча адрес Ярославская область, Некоузовский район, поселок Октябрь. Көрүп атасыздар. Мектеп ушул жагында жайгашып тур. Мектеп, садик, могул жакта магазин, бүт бардыгы бар экен да туугандар. Көрдүңүздөр, могул жакта садиги бар экен. Ушундай болгон үй, көрдүңүздөр, үй болсо 40 квадратный метр экен. Участогу туугандар 4 сотук участогу менен. Ооба, участогу деле бар экен. Азыр барып көргөзөбүз. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, былчытып класстарды басабыз. Мына көрүп атасыздар туугандар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшкен. Дагы бир жолу кайталап кетебиз. Биздин квартира болсо экинчи этажда жайгашып тур. Деревня жилой, магазин, медпункт, бүт бардыгы бар. Ва алейкум ассалам. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасын айта кетебиз. Мына көрүп атасыздар туугандар, үйдүн ички капталынан ушундай көрүнүшкен. Бул жакта кошуналары бүт бардыгы жашашат экен. Отопление туугандар центральный отоплениясы, суу деле центральный экен, канализация бүт бардык шарты бар да, кыскасы. Келип эле жашай бере турган. Анан болсо жанагы 4 сотук жери туугандар, аны отдельный ал жактан көргөзүп өтөбүз. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасыны айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, былчытып класстарды басабыз. Кана бисмилла деп киреличи. Киргенде ушундай болгон подъезд. Оператор акам жетип алыңыз. Ушундай болгон подъезд. Бул болсо биринчи этажы туугандар. Көрдүңүздөр, бүт бардыгы жашашат биринчи этажда. Биздин квартира дагы бир жолу кайталап кетебиз, экинчи этажда жайгашкан. Жүрүңүздөр, экинчи этажды көргөзөлү. Бул жагы экинчи этажы, көрүп атасыздар. Мына мышыкты өткөзүп бериңиз. Бул жакта деле кошуналар жашайт экен, бүт бардыгы. Биздин квартира ушул жерде жайгашкан. Кана бисмилла деп кирели. Бут кийимди чечип коет экенбиз, Бул жакта прихожкасы экен, көрүп атасыздар. Ушундай болгон прихожка. Оператор акам келе бериңиз. Бул жакта санузел жайгашып тур. Ушул жактан баштай берели. Санузел, көрүп атасыздар. Унитаз жаңы экен. Ванна, жылуу суу, муздак суу, суудун учетчиги нар жакта. Бүт бардыгы бар экен да, кыскасы. Дальше көргөзө беребиз. Бул жака киргенибизде бул биринчи бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар. Ушундай болгон, мына көрүп аткан мебелдер бүт бардыгы калат экен да туугандар. Диван. Бул жакта болсо биринчи бөлмөсү болуп калды, залы. Мына стол, стул бүт бардыгы калат экен. Отопление, мына көрүп атасыздар, үй жылуу, отопление центральный. Дальше көргөзө берели. Бул жакта болсо экинчи бөлмөсү экен, Экинчи бөлмөсү, айнектер, мына көрүп атасыздар, айнектер пластиковый айнектен, подоконниктер. Бул экинчи бөлмөсү болуп калды. Вторая комната туугандар. Кроваткалары бар экен. Мына мебелдерди карап көрөсүздөр, если кереги жок болсо тартап салсаңыздар деле болот. Экинчи бөлмөсү туугандар. Дальше көрөбүз. Кухнясын көргөзөлү, жанагы кладовой комнатасын көргөзүп өтөлү. Бул жакта болсо кухнясы жайгашып тур. Кухнясын көргөзүп коюңуз, оператор акам. Кухня деле, мына көрүп атасыздар, кухонный гарнитурлар, жылуу суу, муздак суу, мына бүт бардыгы иштейт экен. Газ, мына бар экен. Отопление, бул жакта деле чугунный жанагындай отопление, аябай жылуу. Көрдүңүздөр, бул жак кухнясы болуп калды. Могул жакта болсо дагы бир кладовой комнатасы бар экен. Жанагындай эмелерин ушул жака коет экен. Керексиз буюмдарын. Мына көрүп атасыздар, оператор акам көргөзүп коюңуз. Ушундай болгон, бул кладовой комнатасы экен. Үй болсо дагы бир жолу кайталап кетебиз. Үй болсо 40 квадратный метр экен. Ушундай болгон. Жүрүңүздөр, анда эмесе жанагы чыгып жерин көргөзөлү, Туугандар, илгери Союз малында курулган үйлөр экен. Көрдүңүздөр, бул үйлөрдө бүт бардыгы да, ошо квартираларда өзүнүн 4 сотуктан жери болот экен. Ошондой жанагындай үлүч сыяктуу жерлери бар экен. Ал жака эгин-тигин кылышат экен. Жанагындай помидор, огурцы, анан сабыз, пияз, өзгө керектүүнү эгишет экен. Ал болсо үйдүн арт жагында жайгашып тур, ошо 4 сотук жери. Ал жагын деле көргөзүп өтөлү, жүрүңүздөр. Мына туугандар, жанагы 4 сотук жери болсо, тетигинде даракты көрдүңүздөр. Оператор акам жакындатып көргөзүп коюңуз. Наркы дарактын артынан забор кеткен. Ошол жактан могул жакка чейин ошонун 4 сотук жери экен туугандар. Эми көптөн бери каралбай, ушинтип чөптөр өсүп, дарактар өсүп кетиптир да. Могул жакта көрдүңүздөр, мына кошунасынын жери. Бул каралып, караңыздар, бүт тосуп, ограждение кылып тосуп коюптур. Көрдүңүздөр, бул жакты деле жанагы чөбүн оруп, тазалап койсо ушундай болуп, сонун болуп калат. Анан грядка кылып туруп, жанагындай эгин эге берет. Көрдүңүздөр, ушундай вариант экен туугандар.
4 сотық жері. Дальше көргөзө беребиз. Мына көрүп чыктыңыздар туғандар, ушундай вариант экен. Деревня жилой, көрдүңүздөр, мектеп, школа, садик, магазин, медпункт бүт бардыгы бар экен да, кыскасы. Келип эле жашай турган. Документ маселесиге келсек, документ маселеси бүт бардыгын текшердик, залог, запрет, ограничение бүт бардыгы таза. Келип эле көрөсүздөр, эгерде жагып калса, сразу оформление кылсаңыздар болот тугандар. Эң негизгиси үйдүн баасына келсек, баасы 490 000 рубль дейт. Долларга где-то 5 000 доллар болуп калабы? Где-то 5 000 нарак берак болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Биздин телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.